Сүйінші ағайын, көміш кнопка келді. Қол жауып қоштап тос алыңыздар. Чынында мына ушундай толкундоодагы, кубанычтагы ичинде сонун эмоциялар болуп атат. Анткени жашоомдо бүгүн алгачкы жолу YouTube каналдан атайын океандын ар жагынан Америкадан мага молодец деген көмүш кнопка берип жибериштир. Бул ийгиликтердин, жетишкендиктердин бардыгы сөзсүз түрдө сиздердин колдооңуздар менен достор. Учурдан пайдаланып, жалпы менин YouTube'да катталуучуларыма, менин чыгармачылыгымдын күйөрмандарына деги эле баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Чыгармачылык дегенде негизи айрыкча аткаруучулар ар бир чыгарма жаралатканда, ар бир клип тартылып атканда же кандайдыр бир интервью берип атканда ошо элдин көңүлүнө купулуна толот бекен, бир кандайдыр бир болсо да кичинекей таасир берет бекен же тарбиялык маанисин, пайдасын берет бекен деген ичибизде мындай түйшөлүү ой менен чулганабыз. Анын жыйынтыгы мына ушундай күндөрү жүрөк кубантат, көңүлдү жылытат. Андыктан Кудай буйрса мындан ары дагы сиздер үчүн жакшы чыгармаларды, жакшы клиптерди жаратып, тартуулап, аракетибизден жазбайбыз. Мынакей бүгүн ровно 1 ай болуптур. Solo медиа компаниясынын жардамы менен, колдоосу менен YouTube каналымды өткөрүп берген болчумун. Эми профессионалдар өзүнүн профессионал экенин дагы бир жолу тастап атышат. Мына көмүш кнопка алышыма дагы жардам беришти, салым кошту. Чоң рахмат сиздерге дагы. Кудай буйрса, сонун контент пландарды YouTube каналга мындай өлө YouTube каналга жан дүйнөм менен дагы да болсо берилип, жакшы контент пландарды сиздерге тартуулаганга компания менен биргеликте азыр пландар түзүп аткан учурубуз. Кудай буйрса, баардык кызыктын баары алда. Биз менен бирге болуңуздар. Бишкектүйдө жок, ош баткенде жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок, Жалал-Абадда жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Негизи алдын ала айтпай турайлы деп аткан болчук, бирок бир сырдын жүзүн ачып турайлы. Кудай буйрса, YouTube каналда буга чейин сиздер бир гана менин клиптеримди, ырларымды угуп келген болсоңуздар, эми ар кандай кызыктуу рубрикалар болот. Алардын бири Кудай буйрса саякат тайм деген жаңы рубрика ачылган атат. Мунун алкагында сиздер саякатка кызыккандар, кыялдангандар саякаттоонун жолдорун, оңой жолдорун, бааларын, кайсыл жакка барып, эмнелерге көңүл бөлүш керек, ушул жөнүндө маалымат коштолгон көңүл ачуу, сиздерге мындай эстетикалык рахат тартуулай турган жакшы рубрика даярдалып атат. Андан сырткары дагы жакшы ийгиликке жетелей турган жакшы бир рубрика дагы планда бар. Анын бардыгын биз менен бирге болсоңуздар, алда көрө аласыздар. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Негизи YouTube каналымын ачылганына бир 2 жылдан ашыгыраак убакыт болуп калды окшойт. Бул мен үчүн жаңы мындай кадам болгон үчүн мен башында ойлогон эмесмин, ушунчалык тез убакытта 100 миңден ашык катталуучу чогулат, миллиондогон көрүүлөр болот деп. Ал кезде эми жаңы эле ачылганда жолуксак кандай жакшы деген ырдын MP3-син жүктөгөнбүз. Аны эсимде эрнесе көзү машинада отуруп эле жүктөп койгонбуз. Анан бара алда миллион көрүү топтоду. Азыр бир учурда 5-6 миллион болуп калды окшойт. Андан кийин аркасынан эле ошол эле ырдын клибин чыгардык. Анан ошентип андан кийинки чыгармалардын бардыгын өзүм YouTube каналыма жүктөп баштадым. Жакшы комментарийлер жазылат, аябай жакшы көрүүлөр чогултулат. Учурда эң көп көрүү ушу жолуксак кандай жакшы 10 миллион же 11 миллион ошондой көп көрүү топтоп койду. Чынында баягы ар бир эле
чармачылыкта ар бир эле чармаң болобу, клип болобу, сонун жыйынтыкка жетсе экен деп тилинет да ар бир аткаруучу. Анан ошол тилекти орундатып, сиздердин колдооңуздар менен ушу жакшы чыгармаларды тартуулап аткан бизге авторлорго дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтам. Айрыкча ушу Жол саккандай жакшынын авторлору сөзүн жазган Гүлбүбү Байбогоева эжекебиз, обонун жазган Мамрасул Мамулянов агайларыбызга дагы менин YouTube каналымда өнүгүшүнө салымы зор деп айтмакмын. Терең ыраазычылык билдирем. Калемиңиздер курчуй берсин. Ал эми жалпы бизди колдоп аткан, көрүп аткан, лайктарды коюп аткан, сонун комментарийлерин аябай жүрөгүнөн чыккан жакшы сөздөрдү жазып аткан, чет жакта жүргөн биздин өзүбүздүн мекенибиздеги бизди колдоп аткан жалпы көрөрмандарыма дагы бир жолу жүрөгүмөн чыккан терең ыраазычылыкты билдирип коем. Бар болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Сиздердин жакшы маанайыңыздар үчүн, сиздердин жашооңуздардагы ар кандай жакшы урунттуу учурларды чагылдыра турган жакшы чыгармаларды жаратууга биз дагы да болсо талпына беребиз, аракет кыла беребиз. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Азыр шүгүр де, бутуңа тик тура алсаң, бүттүнөнү уга алсаң, анда шүгүр де. Азыр шүгүр